Менин атым Казыбек, фамилиям Мамырхан. Нарын шаарында улуттук кол өнөрчүлүк боюнча экинчи кесибимде мен мугалиммин, кол өнөрчүлөрдү окутам. Анан ушул оорек шырдакчаны Кыргыздын шырдак алагиз деген негизги өнөрлөрүнөн болуп саналат. Анан ушул шырдакчаны шырдактын үлгүсүндө жасагам, шырдак жасоонун технологиясы менен. Анан өзүмдүн зергер уулум бар. Ошол экөөбүздөн мен ушул шырдакча менен ал өзүнүн зер буюмдары менен онлайн конкурска катышып, конкурсту жанагы Түркиянын Анкара клубу деген эл аралык конкурс уюштурат да жыл сайын, онлайн конкурс. Ошондон быйылкы жылы биринчи местаны орунду утуп алдык да, ал зергер боюнча утуп алды, мен ушул кийиштер боюнча. Эми мундайдын өзүнүн коллекциялары бар. Бирок бул жөнүндө айтсам, бул Кыргыздын эле шырдагынын технологиясы ыкмасы менен жасалган табыгы жүндөн. Анан мунда темасы бир бейпил Кыргыздын тынч замандагы турмушуда 9 түлүк малдын төрөсү болгон төөнүн элестери берилген. Анан күн тийип турат, асман ачык, ала тоо, булуттар. Анан тынчтыкта төөлөр жуушап уктап жатышат фотосу менен. Анан ушул шырдактын эле чакан үлгүлөрү да азыркы заманга ылайык. Булар биздин жана Кыргызстандын экономикасына өнүктүүгө салым кошо турган туристтерге да ылайык да. Алар шырдакты көтөрүп кетпей, мындай шырдакчылар болсо көтөрүп кеткенге өтө ыңгайлуу. Ушул Анкара клубу уюштурган онлайн конкурста Монголия, Румыния, венгрлер болсо көчкөн калып болгон дедери. Турция сыяктуу 9 мамлекеттин чыган кол өнөрчүлөрү эмеге катышат да, онлайнга карап, анан онлайндан карап ушулардын эмгектерди баалап, балдарын коет. Анан ошондо биринчи орунду быйыл багынттык. Ошону менен эле катар кийизчилик эмес, чий чырмоо өнөрүнө да кызыгам да. Боорек чий илгери Кыргызда боз үйдө турак үйү болгон, канат чий, эшик чий деген чийлер, ашкана чийлерди чычмаган да. Азыр булар колдонуудан калганда унутулуп калбасын деп мына ушул сыяктуу чакан станок менен чийлердин чакан паннолорун жасап атабыз. Мында тематикалуу жасаса болот. Чакан чий панносуна болсо мындай тема камтылган да. Мында токчулуктун белгиси болгон көкөрдүн элеси, Кыргыздын ою үлгүлөрү, ошондой эле бул жерде комуз чертип отурган Кыргыздын өнөрпоз айтышып аткан өнөрүн көрсөтүп жатат. Бул болсо мындай тоголоктоп ороп көтөргөнгө өтө ыңгайлуу болгондуктан булар дагы бизнес катары жана туристтерге биздин өзүбүздүн маданиятыбызды, өнөрүбүздү чагылтырткан оокат. Кол өнөрчүлөргө мамлекет, маданият министрлиги тарабынан ар кандай колдоолор болсо, биздин максатыбыз ушул өнөрдү, Кыргыздын түптүү уюткул өнөрүн урпактарга, мисалы менин уулума, андан кийинки урпактарга калтырса, биздин жанагы маданий өнүгүүбүзгө жана маданий туризмдин өнүгүшүнө өбөлгө болот эле.